Алия Абдисалама Үчтөбө орто мектебинин 9-классынын окуучусу. Ал буга чейин кошуна айылдын мектебине каттап, 3 чакырымдан ашуун жол жүрүп сабакка барчу. Себеби айылдагы мектеп болгону башталгыч класстын билимине ылайыкталган эле. Эми мынтип жаңы мектеп бүтүп ишке берилип, окуучулардын көптөн күткөн мүдөөсү орундалды. Жолго эле 1 саат кетчү. Азыр Үчтөбө айылына жаңы мектеп курулуп, куанып турабыз. Ушул мектепти куруп берген мамлекетибизге ыраазычылык билдирем. 2 кабаттуу типтүү мектеп учурдагы билим берүүнүн бардык талаптарына жооп берет. Андыктан эң чоң милдет бир гана сабактагы жетишкендиктерди жогорулатуу дейт мектеп директору. 4 жылдык мектебибиз бизге абдан эле кичинекей үчтөн отурушат эле окуучулар. Буржуйка печке менен кышындасы абдан ыш болуп, балдар үчүн абдан эле мындай шарт жок болчу да. Азыркы учурда эми абдан кубанып турабыз. Буюрса бул жаркыраган мектепте бардык толук шарты менен типтүү мектеп салынды. Жаңы гана курулуп бүтүп, билим күнү окуучулар үчүн эшигин ачкан дагы бир билим уясы Самаркандек айылында орун алган. 330 орунга ылайыкталган 3 кабаттуу мектеп 1 жыл аралыгында толугу менен бүткөрүлдү. Чек арага чектеш айылдын мектеп көйгөйүн чечүүдө Өзбекстан Республикасы колдоо көрсөткөн. Мына ушундай жаркыраган имаратта мындан ары дагы биздин балдар менен иштегенге, балдардын билимин жогорулатканга абдан жакшы шарт түзүлдү. Бардык мугалимдер жамааты муну өтө кубануу менен кабыл алдык. Сай айылынын окуучулары дагы жаңы мектептүү болушту. Мындагы эски мектеп авариялык абалга кептелип, көп жылдардан бери көйгөй жаратып келген. Эми мынтип бардык шарттары каралган билим уясы окуучулардын билимге болгон умтулуусун жогорулатууга өбөлгө. Биздин районубуздун аймагында буга чейин мындай бурулуш болгон эмес. Районубуздун аймагында бүгүнкү күнү 1 сентябрга 4 заманбап мектептин курулушу бүтүп пайдаланууга берилип атат. Бул Самаркандек айылындагы гимназия жатак мектеби, Үчтөбө айыл Аксай айыл өкмөтүнүн Үчтөбө айылындагы Үчтөбө орто мектеби, Суу баш айыл өкмөтүнүн Каратокой айылындагы Мергенов атындагы мектеби жана Сай айылындагы Акматов атындагы орто мектеби. Жаңы окуу жылында Баткен облусу боюнча жалпы 5 жаңы мектеп жана 3 балдар бакчасы ачылды. Мунун баары облусту өнүктүрүүгө багытталган иш-аракеттердин алкагында жүзөгө ашууда. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.